Билесиздерби, Украинадагы шайлоо ким эмне десе ошол десин. Кээ бир телекомпаниялар истерикага чейин түшкөн. Бүттү го шайлоо. Эмнени менен айырмаланды? Мындан 3 ай башта социалдык сурамжылоо жүргүзгөндө Владимир Зеленскийге 71% берген. Социологиялык изилдөөлөрдүн негизинде. Андан кийин кече exit poll чыкты. Биринчи расмий чыга элек, шайлоо бүтө элек. Exit poll Зеленскийге 72% берди. Эми караңыз, Порошенко бүгүнкү күчүндө турган президент жыйынтык чыга элек мезгилде exit poll деген чыккандагылардан сурамжылойт да, элдин пикирин билгенде 72% деп Зеленскийге бергенде, ошонун жыйынтыгы менен Зеленскийге телефон чалып куттуктады. БШК чыга элек. Бул Украинаны жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Элдин тандоосу. Бизде шайлоонун алдында бүтүн Кыргызстан Жемадумаров 65%ды көрсөтөт. БШК аны 6% кылып чыгарып берет. Айырмабыз ушул. Ал жакта эл шайлады. Бизде Борбордук шайлоо комиссиясы же күчүндө турган президент шайлайт. Бизде Корейдин кара жашыгы билет ким канча пайыз алат. Бизде шайлоо жок. Бизде тандоо да жок. Бизде дайындоо. Ошол дайындоолордун кесепетинен эң чабал инсандар келет. Мына кече бир артист ырдап атса, аябай элирип кол чаап ордунан тура кетип баратпайбы? Өңүндө, түшүндө да көргөн эмес да ошол артист менен ушундай жакын отуруп калам депчи. Ал бактылуу болуп атпайбы? Мына ушундай өзүнө өзү аябай өтө төмөн баа берген кишилердин кесепети келип калгандыгынын кесепетинен Кыргызстан алдына жыла албай атабыз. Кече жарандык согуш болуп аткан, кече бизден гуманитардык жардам алып, кече бизден ун, чай, нан, кант алып аткан кошуна мамлекет Тажикстан бүгүн бизден 2,5-3 эсе алдына кетип калды. Демек, бизде айтат го, кече гана келип калды. Өкмөт айтып атат го, бир жыл алар караптыр эки жагы. Эмне иш кылабыз деп бир жыл отуруптур. Эми парламенттин 200-дүүлүгүн карагыла. Өзлөрү ун чыкпай олтуруп өкмөттүн ишин жактырып берет дагы, түштөн кийин чыгып алып, эч кандай жылыш болгон жок деп интервью берип атат силерге. Жылыш болбосо эмне үчүн добуш берди? Булар эл менен ортодо ойногонду үйрөнүп алды. Интервью эл үчүн, а кнопка бийлик үчүн. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мен жана бир кишиге жооп берип атып айттым. Бүгүнкү түзүлгөн Кыргызстандагы кырдаал мына биздин аба ырайы сыяктуу. Аябагандай каптуу кара булут каптап келди да, жаай албай кыйналып атат да. Кече Кадамжайдан бир аксакал менен сүйлөшсөм айтат, булуттар келип буулуп төгүлө албай кетип калып атат дейт. Же шамал айдап кетип калып атабы деп. Бизде ошондой буулуп калды дагы, төгүлүп кетиштин алдында турабыз. Бүгүнкү кырдаал ошондой. Ар кандай нерсе себеп болуп кетиши мүмкүн. Бирок буга саясатчыларды же элди күнөөлөштүн кереги жок. Кымындай да тиешеси жок. Бүгүнкү бийлик сокур, дүлөй, таптакыр эч нерсени түшүнбөгөн түркөй болгондугунун себебинен ошол төгүлүп кетиш коркунучунун алдында турабыз.